Кыргыз Республикасынын президентинин улуттук дем дүйнөлүк бийиктик уңгу жолу номер 369 жарлыгы менен бекитилген. Баткен облусунун Кадамжай районуна караштуу Кара-Дөбө айылындагы номер 47 Абсамат Темирбаев атындагы орто мектебинде да улуттук дем дүйнөлүк бийиктик уңгу жолу багыттарын ишке ашыруу максатында таалим-тарбия иштери терең алып барылууда. Ошону менен катар Аталар дүйнөнүн тиреги аттуу чоң иш-чара өткөрүлдү. Иш-чарага Кадамжай райондук билим берүү бөлүмүнүн башчысы Жеңиш Орозбаевич, айылдык кеңештин төрагасы Анвар Кулмаматович, Айрыбаз милиция бөлүмчөсүнүн кызматкерлери, жалпы Кара-Дөбө айылынын аксакалдары жана жаш ата-энелер катышты. Аларга мектеп окуучулары тарабынан Аталар дүйнөнүн тиреги аттуу чакан концерттик программа көрсөтүлдү. Жаш аталар арасында мелдеш өткөрүлүп, жеңүүчүлөр грамота жана башка сыйлыктар менен сыйланышты. Өзүңүзгө белгилүү болгондой, биздин мектептин аты Абсамат Темирбаевдин атына коюлган. Абсамат Темирбай уулу 1931-жылы 3-майда дүнүйгө келген. Баткен областына караштуу Кадамжай ауданынын Каражыгаш айылында дүнүйгө келген. Биздин мектепте ушул инсан атына коюлган. Өзүңүзгө белгилүү биздин агайыбыз Насиров Тургун агай. Насиров Тургун агай 1948-жылы дүнүйгө келип, 2024-жылы дүйнөдөн кайткан. Насиров агай мыкты эл агартуучу педагог болгон. Биздин мектепте 2004-жылдан 2008-жылга чейин директор болду. Ушул өрөндүн даранын улуу акыны жазуучусу Эгемберди Эрматов. Ermatov 1951-жылы 10-yılda dünyaya geldi. Al belgili akın jana dramатург. Ага мектепте Муктаж Мурат Калай өлкөсүн сенде жашоо бөлгөн өлкөсү бүгүн менен башлаган. Коомдук ишмерибиз дүйнөгө белгилүү Абсамат Масалиев. Абсамат Масалиев 1930-жылы 10-апрелде Баткен облусунун Кадамжай районундагы Алыш айылында туулган. Жана ал 1995-жылы Кыргызстан Компартиясынын Борбордук комитетинин биринчи катчысы болуп иштеген. Абсамат Масалиев 2004-жылы 31-июлда жүрөк оорусуна алынган 71 жашында дүнүйгө кайткан. Элибиздин чыган уулу Абдыкадыр Орозбеков. Республикасынын тұңғыш президенті Абдыкадыр Орозбеков 1889 жылы Баткен облусуна караштуу Кадамжай районунун кыштагында туулган. Ал 1937 жылы репрессияга кабылган. Бизден алгачкы улуу жолбашчыбыз сен таза болсоң, коом таза болот деген Ысқақ Разақов. Абдуллатага кандайсыз? Мен сүлүктүлө чек араларды жерлерди такташтырып келе жатам. Ал жактын каналдарын казып бүтүрүштү. Айылга суу келди. Буюрса айылга жаңы үйлөр курулат. Балдар үчүн мектеп, жаш балдар үчүн бала бакча. Тоодон түшүп келип айылдын суугат жерине келип жайгашыңыздар. Сен таза болсоң, мен таза болсом, коом да таза болот. Келечек жаштардыкы дегенде келечек муундарыбыз сиздердин алдыңызда. Ар бир акчачың өзүрлүү эмгек, өзүрлүү эмгек жөн эле келбек. Унутуп үйдү берилип ишке, кайтасың үйгө дайыма кечке, кайтасың үйгө дайыма кечке. Ayasmandan
айтып болдугун. Атаке бай, аска son тилегим. Узак жаша, ушул менин тилегим. Мени күткөн айылдагы бир адам. Жөнөкөйлүк жүрүшүнөн байкалган, сагындырган балам качан келет деп үмүт менен жолду күтүп караган. Карапайым мүнөз күткөн камбыр абай бардык ишти такыр кылат, эч тажабай. Бала болуп билбептирмин урушканын, атады, урушпады, урбады. Адал иштен эч тайсалдап турбады. Жалган айтсам, айылдаштар айтышар, атакемдин жакшы жагы бул дагы. Жакшы болуп, жакшыларга жанашып, бул турмушта канчалаган кырашып, апам экөөң кубандыңар биз менен, бири-бирине таттуу сезим арнашып. Атам барда бактылуумун мен бармын, сиз бар үчүн кенен кесир жашаймын, биз үчүн кайгы капа тартыңыз, өмүрүңүз узун болсун ылайым. Коргоочусуң үй бүлөдө атаке, балдарым деп күнү түнү иштеген, ишиңизге Кудайым берсин береке, жашооңузга жакшылыктар каалаймын, ден соолукта узун өмүр ардайым. Жүрүңүз көрүп ар бир таңдын атканын, апам менен кол кармашып ар дайым, жакшылыгын көрүп уул кыздарыңдын. Тоодой жүктү так көтөрүп балам деп, турмуш талбай иштеп, кызым болсун аман деп, талбай турмуш менен тең тайлашып аталар, тынбайт экен чүрпөлөрүн багам деп. Бекем тутум колдорумдан кармаган, бийиктикке улам сүрөп чардаган. Аталар, сиздерге кыздарыңыздардан кат болчу. Анда эмесе, азыркы кезекте 2 класстын аткаруусунда ата жөнүндөгү учкулсуздур. Көрөр заман сени жакшы көргөн адам апам. Апам сени бул жашоого алып келет. Адам бүт ааламды сага тартуулоого аракет кылат. Апаң сага өмүр тартуулайт. Апаң ошол кандай өткөрүнү үйрөтөт. Апа сени курсагында 9 ай көтөрөт. Ата сен жоопкерчилигиңди өмүр бою көтөрөт. Апаң сени курсаң ач эмеспи деп сурайт. Не спишь, подушка смята, одеяло на лицу, носит ветер запах мяты, звезды падают в росу, на березках спят синицы, а во ржи перепела. Почему тебе не спится? Ты же сонная легла. Ну почему тебе не спится? Ты же сонная легла. Маленькая дочка, как игрушки, разбросала косы по подушке. Взрослая, совсем уже невеста. Маленькая дочка вырастает, но, надеюсь, все же оставляет. Атаке өзүң баккан багың калды. Жөнөкөй карапайым элең апам.
Senin her bir kadamında benim suyun seni baktılуу kılat dep tilek kılam. Bul dünyada başını biyik kötörüp yaşa. Adam bolgondan keyin turmuştun sınavlarına dayar bol. Hiç kaçan bütününü jogotpo. Balam, sen hiç kaçan жалгыз болбойсуң. Ben ardayım seni menendim. Sen көргөн бардык жакшылыктарды бирге көрүп, бирге кубанам. Жарыктыкта бактылуу бол. Сүйүү менен атам. Düğnesi gündürü Kıylay tapa Açıp көрүңүзчү, жооңуз туура экен. Cevap tуура экен. Айтууга келди кезек, атанын уулу дешет. Жүгүчүң сөз экенин жүрөгүм эчтен сезет. Татыктуу бекенсиң деп заманым сөмөй кезет. Атаке бай, жылт эткен санаңыздан, самогу өзүбүз да сагынып калабыз да. Эшиктер биз чоңойгон, эркелеп барабыз да. Бактылуу узак жаша, бар болуп арабызда.